Ачуу, таттуу, сүмөлөк, бал ширин, салаттардын бардыгы туугандар олуптун баада берилет. Кыргызстандан өндүрүлгөн суусундуктардын бардык түрүнү тапканга болот экен. Караңыздарчы. Кыргызстандан чыгарылган алкони, вермишель, макарондун түрлөрү бар экен. Наваттар дагы бар экен. Караңыздарчы. Канча тонна аброй колбасасы керек туугандар? 15тен ашуун түрү бар экен да. Атаман фирмасынын бардык пельмен, чучпара, мантыларга чейин бар экен. Караңыздарчы. Красный бархат деген торту бир дегустация кылалык сиздер менен биргеликте. Заморозкадан чыккандан кийин 4 сааттан кийин гана мына жегенге болот деп айтышты. Бисмилла. Даамы чындыгында өзгөрбөптүр. Ошол эле бойдон жеп деле кийин деле видео комментарий жазып коюңуздар алгандан кийин. Даамы сочный. Амансыздарбы мекендештер, ассаламу алейкум. Москва жергесине 4 жылдан бери Кыргызстандан чыгарылган продукцияны бул жака экспорт кылып, чайхана дүкөндөрдү камсыздап келе жаткан саламаттуу бир фирма бар экен. Негизи Москваны эмес, Москвадан сырткары 4-5 городтудан камсыздап атыптыр. Буюрса кандай товарлары бар, нелер алып келип сатат, ошолор боюнча кеп кылмакчыбыз. Андыктан бирден лайк басып коюңуздар. Сүйлөшүп отурсак, фирманы негиздеген жигиттердин баары жаш жигиттер экен да, жаш ишкерлер экен. Андыктан жакшы комментарий калтырып коесуздар. Биз менен чогуу болуңуздар, толук сиздерге складты көргөзүп бермекчибиз. Фирманы негиздеп ачкан жигиттердин, ишкерлердин бири мына мен курактуу бала экен. Ассаламу алейкум. Калай, иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасыңбы? Чындыгында мына сен тартып жүргөн чайхана, дүкөндөрдүн көпчүлүгү бизге айтты. Сени чындыгында сунушташты. Көптөгөн билбеген адамдар дагы бир тартырып кой дегендигинен тартырып атты чындыгында. Анын негизи клиенттери деле достаточно дейт да. Эли менен амандашып, ишти баштай беребиз, сөздү баштап. Анан бул жигиттер 20дан ашуун өзүбүздүн кыргыздарды жумуш менен камсыздаган кылып коюптур да. Башка городдордо дүкөндөр дагы бар экен. Толук айтып берет азыр. Ассаламу алейкум, мекендештер. Биз Чакан Салам фирмасы 2021 жылдан баштап Россия жергесинде Кыргызстан товарларын өндүрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө 5 шаарда биздин складдарыбыз бар. Бул Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург жана Краснояр шаарлары. Ошол 5 шаардын ичинде өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн тамак-азык, ошол эле суусундуктар, анын ичинде консервациялар, биз керек болсо полуфабрикат пельмен чучпараларга чейин бардык Кыргызстан өндүрүштөрүн мына жакында эле Куликовский торторун коштук. Ошону айтам да, кантип алып келдиңер дейм да. Бунун бардыгы буюрса оңой эмес болду. Аябай көп сүйлөшүүлөр менен мындай бир чакан жетишкендик десе болот бунун дагы. Буюрса биздин максат ошол өзүбүздүн өндүрүштөрдү бир гана бул жакта өзүздүклөргө, андан сырткары дагы бул жак башка өлкөлөргө дагы даамын татырып, кандай бир сонун биздин эко азыктарыбыз бар экенин түшүндүргүбүз, айткыбыз келет. Буюрса ниеттер, максаттар аябай чоң, жакшы ийгиликтерге жетебиз деген ойлорубуз эч калбайт десе болот. Негизи мына 2016-2017 келгенде Москвадан кыргыз дүкөндөрүн табуу деле кыйын эле, мисалы чайханалар деле анча көп эмес эле, ачыгын айтканда, моюнга алыш керек. Лепошканы деле ошол туугандары көрүп калса, ушул бир жартысыны жеп калса экен, бир ушул бир өзүнүн Кыргызстандын нанын жесе экен деп бир сындырып ала келет эле. Чындыгында заман өнүккөндүгүн караңыздар, ар бир эле метролордо кыргыз дүкөндөр, кыргыз чайханалар аябай көп ачылып иштеп аткандар бар. Ошол эле Москванын көпчүлүк пайызынын чайханаларды ушул жигиттер камсыздап келеткен. Дагында болсо, жаңы ачылган чайхана, магазиндер болсо, карасаңыздар боло берет демекчи. Бул бир реклама катарында полный сиздерге маалыматтарды көргөзүп бере бермекчибиз. Анда сырттан тартсак кандай болот? Жеринен эле болот. Полный эле жашат нерсе жок болсо керек дегендей. Жарайт. Көргөзүп эле. Бардыгын көрсөк болот. Жүрүңүздөр анда. Мында эки фура бир күндөн келди дейт. Молочный, тан, пан, ана-мыналар келди. Моосунда вермишель ана-мыналар келди туугандар. Кыскасы, күндө алса эле фура келип турат экен, азырнача. Фуралар тез-тезден келип турат. Акыркы алгандар ушул молочный болду, анан полуфабрикаттар болду. Буюрса мындай машиналар менен шаар ичинде доставка кылып берип турат. Портерлер кызматта дейм. Как раз третини ичи болобу, третини сырты болобу, под Москва болобу, портерден өткөн жакшы машина жок. Анан холодильниги дагы бар экен.
жана тортпорту доставка кылам дегендерге дагы жакшы экен да. Иштейби? Сузунуктардагы куруттар болсо, башка шоролор болсо, алар дагы ушул холодильникте барганы жакшы. Муздага болсо, ошон үчүн температураны стандарттарды сактаган жакшы. Мына туугандар, суткат ушул жерден башталат. Азыр ичкеринен көргөзөбүз. Жүрүңүздөр. Канча тонна, канча литр султан чай керек, туугандар? Кайга коюш керек? Просто адресин айтыңыздар, а? Султан чайлар булар хит продаж. Көп экен, а? Көп буюрса. Султан чай Ар дайым наличи болобу сизде? ар дайым болот. Негизи мына Башталды. спрос кандай мына? Жергиликтүү эл, Россия эли кандай? Албатта Кыргызстан продукциялары негизи эле башка продукталардычы. Бардыгын карап айтканда, биздин продукцияларды жегенден кийин, албетте биздин продукцияны кайта алгысы келет да. Ошол себептен биздин кардарларыбыз бир гана кыргыздар эмес, биздин кошуна өлкөлөр Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжандар жакшы алышат, Армения, булардын бардыгы эле биздин өзүнүн азыктарга көнүп, буюрса кардарларына жакшы бир эко деп го, эко деген азыктарды тартып алышат да. Жүрөгүнөн алтат деген, орун алтат деген да. Тойбосту чындыгында, даамы чындыгында сочный, а? Башка ошончо колбаса жеп жүрөбүз. Тойбостой даамдуу чыкпады. Көз тийбесин. Дальше ошондой кете берсин, а? Жакшы. Кыскасы суусундуктун түрлөрү бар. Кыргызстандан кандай суу чыккан болсо, бардыгы наличи бар дегендей. Жүргүлө. Кет. Таныштыралып. Полный силерге карайбы? Бул склад. Мускаттын бардыгы бул акыркы 3 склад, анан бул склад дагы бизге караштуу. Так, бул жагын да татсаңыздар болот. Бул султан чайлар хит болуп көп сатылган үчүн Продажа жакшы сезон башталды. Көз тийбесин. Дүшес дагы бар экен да сизде, а? Дүшестер дагы бар. Дүшестер дагы бар экен. Мо жанагылары бар экен. Штрих коддору кандай текшериш керек муну? Текшерсе болот. Ал жерде сроктор чыгат. Анан бул жерде бардыгы официалдуу түрдө келген маалыматтар ошол жерде билинген да. Как раз туугандар, мына бул жерден дагы бирөөгө бир пайда маалымат болсун. Биздин кыргыздарды мына лентада, Диксиде, же болбосо башка бирөөлөрдүн колунда иштеп чоң магазин иштеткендери бар. Чалып айланыша бересиздер, баардык талапка жооп берет. Алып ортодо барки бизнес кылсаңар дагы болот да. Тем более султан чай жакшы продажа болот. Көз тийбесин. Дагы да султан чай. Султан чай. Бул Кыргызстандан келет абы, бул кандай болот? Бул Кыргызстандан келет бар. Ол, я. Баса бул Кыргызстандын өзүбүздүн наваттар Жалалабадтан чыгат. Жалалабадтан алып келебиз. Нават жакшы нерсе. Ич өткөндөр ичкиле деп калайын. Раса жакшычы, мындай. Мына менен деле нават сагынып каласың кээде. Мен дагы 1 килограмм апарып койгом, жыркап атабыз. Көз тийбесин. Нават жакшы. Негизги складыбыз десе болот. Киргенде эле бул биздин тамактар, аябай чайканалар буну алышат. Бардык тамактарга туура келет да. Ошол себептерден биздин айлана пастал бул люкс десе болот. Качество боюнча. Анан негизи эле ушул Кыргызстандын таматтары өзгөчө болуу негизи чындыгында башка ашамдан албай, ушул именно ушуну Кыргызстандын дүкөндөрүнөн алганыбыздан көп да, мисалы үчүнчү. Башкаларга салыштырмалуу дагычы таматты. Бул жерге биз макарон азыктарынын ассортиментин койгонбуз. Ушулардын бардыгы буюрса дүң баада бардык объемдорду бере алабыз да. Мисалы мына дүкөн иштетпеген, жөн эле мындай жүргөн мекенде иштейбиз алса, канча сомдон жогору алса бир дүң бага кошуп беребиз, андай возможностьтор барбы жокпу? Андай жолдорду да караштырсак болот. Негизи биз дүң иштеген үчүн, бирок бизге чалган кардарларга биз жоктой албайбыз. Ошол себептен бизге кайрылгандар болсо, албетте биз аларга дагы жакшы ыңгайлуу баа кылып бергенге даярбыз. Толко келип алып кетиш керек. Буюрса, келип алып кетишке турат. Жакшы экен. Анан пастанын эми чоң кичинеси ар кандай фирма дагы бар экен, а? Томаттардын дагы элдик деген маркасы болот. Бул айлана маркасы. Ошол эле айлана маркасынын огурчтары, бадыраңдар. Бул алато эмеспи? Алато ошол айлана ошо баары экөө бир да. Бирби? Бул өзү да полный макарон экен, а? Булар макарон. Макарондордун ассортименти негизи Кыргызстанда мындан да көп, бирок основной ушул Россияда көп сатылган макарондор ушулар. Ошол себептен биз ушуларга басым жасап, ушуларда көбүнчө ташыйбыз да. Жакшы. Булардын бардыгы ошол макарондордун упаковкаларына салынган. Мына ачуулардан келет экен Кыргызстандан, а? Мону караңыз. Першиктер. Першиктер мына караңыздар, Булар да буюрса Кыргызстан. Өтө ачуу болот. Анан ушул ачууларды баса айтып кетейин, Азербайжан, Армения улуттарындагы магазинчилер аябай жакшы алышат. Жакшы. Шербеттер бар экен. Шербеттер бар. Мында эле 5-6 кыл түрү болсо керек, мында эле. 3 түрү бар. Алайку компаниясынын шербети, ошол өрүк, микс жана алма. Ушул 3 түрү болот. Бул жерде золотая жизнь
бул Кыргызстанда аябай хит болгон. Эки түрү бар, Роял анан Золотая жизнь деген. Көбүнчө биз Золотая жизнь ташыйбыз. Эмнеге? Себеби булар берки Роялга караганда эме ширин эмес, бир аз жакшыраак эме даам берет да. Ошол себептен көбүнчө биздин кардарлар Золотая жизнь алып келгиле деп сураган үчүн буюрса бундай ассортимент тошконбуз. Элдер эмне сураса ошону алып келип атыпсыздар, значит да. Алкони бар экен, ачуусу, ширини дегендейчи, таттуусу дегендей. Алкони эки түрү бар экен, жакшы. Алконини мына ачуусуну көп жейбиз, аябай жакшы. Ошол Рамион Алкони ошо маркасынын. Алкониге карай экен, жакшы экен. Анан легенда өзүбүздүн Жалал абадтан өндүрүлгөн Жалал абад суу. Туугандар, Жалал абад сууну ичпепсиз, бул дүйнөгө келбепсиз. Жалал абадтыктар деп нөлтөт барсаңар деп мактай берейин. Жалал абадта биздин бул жерде складта иштеген бардык ошол орустар ичип, буну Боржомиге алмаштырып коюшкан. Бизге Жалал абад бергиле депчи. Боржоми экөөнү бир ичип көрүш керек экен, Жалал абад ичпегени көп болду, бирок ачыгын айтайын. Негизи буну баягы гастроэнтерологдор эмеге язва ооругандарга, башкаларга жазып беришет экен да. Ден соолук үчүн бирок чындап ичет. Мен туугандардан көргөм да, мурда жаш маалымда туугандары ичет эле. Жанагылар вермишелдер, финчозалар туугандар палети менен турат экен. Кичинеси чоңу бар да эме була. Бул жерде Nitro, ошол эле азыр аты өзгөргөн Nitrix болуп. Nitrix. Ошол эле Nitro компаниясы. Бул ким бизден Кыргызстандан чыгып атат булар? Nitrix. Бул Абдышата маркасы. Адал экен, була? Адал деген жазуулар бар. Бул Фунчоза. Булар да Кыргызстандыкы Фунчозанын 5-6 түрү бар. Буюрса, булар дагы биздин ассортименттерибизде. Бул жерде сүмөлөк. Сүмөлөк бар экен да. Ооба. Силер полный алып келет окшойсуңар атакса. Сроктору кандай болот? Бул сүмөлөк консервациялардын бардыгынын эле срогу буюрса жакшы 2 жылга чейин болот. 2 жылга чейин. Муну жана кичинесиден чоңу дагы бар. Анан өзүңүздөр байкасаңыздар, биздеги складтар көбүнчө бардыгы холодильник. Ошо холодильник экен, полный. Неле курут, шоро компаниялар болгон үчүн, сүт азыктар болгон үчүн аларды холодильникте сактаган жакшы. Ошол себептен биз басым жасап, стандарттарды сактайлы деп холодильниктерди алганбыз. Бул жагы мына колбасалар, Аброй деген колбасалар экен, Бул Аброй колбаса. Бул Кыргызстанда өндүрүлөт 2009-жылдан баштап. 2009-дан бери. Бул ошол бул эски маркадан экен да, мурдатан бар экен, значит. Бул ошол Тойбос компаниянын кесиптеши десе болот. Кесиптеши. Тойбос боюнча деле кыскача маалымат айтып кетсек, негизи биз Тойбос маркасын азыркы убакта 28ден 30га жакын шаарга жеткиргенбиз. Данный момент. Бирок Тойбос боюнча акыркы жылы бир аз юридикалык жумуштар жүрүп жаткан үчүн Россия менен бул поставкалар бир аз үзүлүп калды да. Ошол себептен Тойбостун келүүсү баягындай кыйындашып атат. Бирок бул маселе келсе болот. Бул маселе жакында чечилет деген ниеттебиз. Маселе чечилгенде буюрса Тойбосту ошол эле бардык жөнөтүп жаткан шаарларга жеткиребиз деген ойлор бар. Азырынча жок экен, значит. Буюрса Тойбос келатат, бар. Түшүндүңүздөр туугандар, ошондой экен да. Бул эми жанагы копченый куйруктар, тууган. Буну куйрук деп дагы айтып коебуз го. Куйруктар булар бардыгы копченый. Аябай жакшы сатылат негизи, нам менен жегенге аябай зор кетет, жакшы. Бул негизи канча түрү бар сиздерде азыр ушул? Бул Аброй маркасынын 20га жакын түрү бар. 20га жакын, Ошонун ичинен 15 түрү пол копченый болсо, 5 түрү бул вареный колбасалар бар. Бишкек деген нам бар экен го сизде. Булдан Абройдон экен, Бул да Абройдон. Бишкекская деп, ар кандай даам менен бар экен, значит. Бул жерде өзүнүн салаттар, овощной салаттар. Булар дагы аябай жакшы. Бул жерде лаза, аджика, вареньенин түрлөрү. Негизи азыр булардын сезону бүтүп жаткан үчүн бир аз көлөмү азайды. Бирок кышында, күзүндө биз көбүнчө ушуларга басым жасайбыз. Жакшы кетет, Ооба, жакшы. Жакшы. Бул жерде ассортименттер экен, баа көргөндөй. Бир көрүп коюңуздар туугандар, жакын аты бир байкап көрүңүздөр. Кыскасы, ушул сиздер дүкөндөрдөн алып аткан полный продуктаны ушул жигиттер алып келип ортодо иштешет экен, мындай айткандачы. Буюрса анан көптөгөн магазиндер иштешет экен. Бизде сенсация дейт го. Жаңылык дегенде бул Куликовский маркасын алып келгенбиз. Канча ай сүйлөшүп араңап келдиңиз, жана айттыңыз го таксыр. Куликовскийге биз 2 айдан ашуун убакыт кетирдик сүйлөшүүгө. Неге бербейбиз деди? Чындыгында бул Куликовский торт болгон үчүн, анан сактоо стандарттары аябай оор болгон үчүн, аябай требованиялар катуу болду десе болот заводтунчу. Себеби булар сакталбай калса,
бир 5 күнгө жетпей срогу бузулат да. Ошол себептен булар морозильникте туруш керек. Бул морозильник -18 температурада. Ошол эле -18 температура менен Кыргызстандан келген. Ооба. Анан -18 температурада жеткирип беребиз. Буюрса 5 тан ашык заказ болсо. Бул морозилкадан чыккандан кийин жөнөкөй холодильникте 5 күндөн 7 күнгө чейин сакталат. 5 күндөн 7 күнгө чейин буну жеш керек. Же болбосо холодильник жок саталса, анда 1 күндөн 1,5 күнгө чейин сакталыш керек. Ошол стандарттардын бардыгы сакташ үчүн биз морозилкада сатып жатабыз. Биринчи жөнөтүүбүз биз 700 штук болду. 700 штук. Азыркы убакта көбүнчө биз розничный продажа кылып, акыркы кардарга чейин басып Өзүңөр жеткирип аракет кыласыңар, акыркы колго чейин мындай айтканда. Бирок магазиндер, чайканалар кызыктар болсо, анда ошол эле морозилка коюп, магазиндерге же болбосо чайканаларга баягы бир жумага жетпей түгөнтө турган кылып көлөмдө алышса болот да. Муну эми жанагы эритиш үчүн канча саат кетет экен, мисалы мына алып ушул жерден чыгаргандан кийинчи бир полный эле биттерин көргөзүп берсеңиз таксы. Бул жерде негизги ошол даамдар десе болот. Бул медовик. Өзүбүз бардыгыбыз эле жакшы көргөн медовик торттор. Фисташковый рулеттер бар. Бул домашний торт. Бул деген бул жерде творогтор кошулат. Творогтор. Анан бул три шоколада деген бул хит экен. Кыргызстанда дагы аябай жакшы сатылат экен. Буюрса бул жактагылар дагы алып жеп, аябай ошол өзүбүздүн Кыргызстандагыдай эле деп даамдары, качествосу сакталган. Даамын сагындык да. Анан да өзүңүздөр байкаганда үстүндө бул актар, бул мороз. Буюрса булар эрисе бир аз тамчылайт. Бул жакшы эле суу. Суу десе болот. Анан буюрса ушундай жакшы бир температурада сактап, жеткирип бере турган, анан бул жакка келип өзүлөрү алып кетсе болот. Буюрса бисмилла деп баштадык. Эми эч жап алып кеңири сүйлөшөлүк. Эми мына килограммы канчадан берип атабыз? Салыштырмалуу мындай кандай баа болду эми Москвага чейин келиптир? Негизи канча сомдон айланып калат? Глюковский Россияда иштеп баштаганына 3 жыл 4 жылдан ашып калды. Бул Новосибирск шаарында Глюковскийдин 30га жакын өзүнүн кофейнялары бар. Анан азырынча булар башка шаарларга чыга элек. Ошол себептен биз московский рыногун баштап көргөзүп, продажаларын көрүп көндүрүп берели деп сунуш кылганбыз. Ошол себептен буюрса жакшы ийгиликтер болду десе болот. Азыркы сатууларга карасак, буюрса жакшы эле сатылгыдай. Баасы боюнча Россиядагы торт азыктар менен салыштырдык. Андан сырткары өзүбүздүн мекендештер бар, жакшы тортторду чыгарып, үйдөн иштегендер бар. Буюрса аларды дагы эме кылбай, бааларын ошолор менен бирдей кылып, мындай десем, бардыгын мындай бааларын ошого коюп кылдык да, ошоштулупчу. Килограммын эсептелеби же жөн эле мындай көлөмүнө эсептелип сатылып атабы азыр сизде? Ошо килограммына жараша өзүнүн баалары өзгөрүп кете берет да. Канча сомдон канча сомго чейин? Примерно айтып койсоңуз. Эң азында 1000 рубльдан баштап 2,5 миңге чейин бар. 2,5 миңге чейин ошо туруштар, Туруштары. 5 штук алган болсоңуздар, мисалы мына Танукиде иштеген, Якторияда иштеген, бир жерлерде иштеген мекендештер алган болсоңуздар, бир жерге заказ кылыңыздар, ошол жерден алып кете бересиздер. Анан бир үйгө 5 штук негизи көп албаса керек менимче. Же хозяйкаларынан, группаларына жөнөтүп коюңуздар. Бул торттор негизи сагынгандар көп болсо керек. 30га жакын түрү келди. Данный момент бар. Данный момент бар. Жакшы экен. Ушуга кош башка нерсе заказ берсең алып барып бере бересизби? Буюрса. Болду. Түгө күнгө чейин эми, Жакшы. Бул жакта биз дагы деле ошол напитоктор, бул жерде өзүбүздүн улуттук суусундуктар, ата мекенди өндүрүш өндүрүштөр. Бул жакта болсо макитолар. Макитонун 5-6 түрү бар. Түрү көп экен мына. 4-5 мангосу бар экен, анарды бар экен. Анары, черника, клубника, лайм дейт. Полный бар экен. Бул жакта болсо ошол эле тан, куруттар, чалап, максым, аралаш, жарма, бунун бардык түрү бар буюрса. Жакшы. Бул жакка келип бар. Азыр буюрса дагы келдисе, ушул скапты бардыгын толтурабыз деген ниеттер бар. Полный холодильник экен, полныйчу. Булар ошол сроктору, көлөмдөрү аз болгон үчүн биз буларды тез жаңылып турабыз, жаңылапчы. Канча блоктон жогору алса жеткирип берүү акысыз болот сизде? Биз көбүнчө ошол магазин чайканалар менен иштеген үчүн биз алар чынында багы көп эле эме суммага алышат десе болот, алар бардыгын жеткирип беребиз. Жакшы экен. Бул жакта да көргөзөлүк, Өзгөчө ошол Кыргызстандын полуфабрикаттары бар. Өтө суук экен, ачыгын айтайын. Кышта дагы мындай суук болсо керекчи.
Тездетпесек болот Азыр бирок. уақытта -10, -12 экен. Ооба. Бул жерде Кыргызстанда өндүрүлгөн полуфабрикаттар. Атамандар, а? Атаман. Пельмени бар экен, котлет мыналар кандай? Котлет экен, а? Говяжий. Бардыгы адал, эң мындай коркпой жегенчи. Ооба, буюрса, булар менен иштеш баштаганыбызга бизге 1 жылдан ашты. 1 жылдан ашкан, азыркы убакта ошол эле 20дан ашык шаарга чейин жетип барат. Мунаны бардык чайханада көрөсүздөр. Чайхана, жанагы магазиндерде сатылат, а? Бул эле сизден алат экен таксыр, мындай айтканда. Баса буну айтып кетсем, булар азыркы күндө Сахалин, Камчаткага чейин жетип жатат. Ал убакта аралыгы 8000 километр болсо дагы ошол жака чейин жеткип жатабыз, -18 температура менен. Бул жерде эми атамандын бардык түрү бар экен, туугандар, мындай. Ал бересиздер да, өтө суу экен. Чыгалыга. Ишип кеттик, э? Полный норманы сактайт экенсиздер, а? Көз тийбесин мындай жогорку деңгээлде эле экен. Буюрса. Көз тийбесин, жакшы. Иштешем дегендер болсо, чалып байланыша бересиздер дегендей. Полный көргөздүкпү? Анан Соктор сизге карай кандай? жок, булар биздин кошуналар. Анан мен баса айтып кетиши десем, мисалы, ушул жумуштарга кызыгып жүргөндөр болсо, мисалы, кызыгып бирөө кандай кылса экен деп билбей атса, биз кылгыла дейт элек. Кылыңыздар, Россиянын эли көп, Россиянын жери чоң. Бардыгыңыздар бул ишти кылсаңыздар сиздерде да болот деген келет. Себеби ар адамдын рызкысы ар кандай өзүндө дегендейчи. Молодец. Биздин ассортименттерибиз канчалык көп иш алып келсе, ошончолук бизге жакшы, себеби биздин өзүбүздүн азыктар Россия боюнча таралып атат да. Биз өзүбүз алып келебиз, өзүбүз эле кылабыз деген оюбуз такыр жок. Биз иштешүүгө даярбыз. Наоборот, башкаларды дагы бул ишке чакырганы жакшы. Ошол себептен келиңиздер, өзүбүздүн азыктарды өнүктүрөлү. Жакшы. Иштерине ийгилик каалайбыз. Командасына ийгилик, чындыгында жакшы иштерди кылып атыптыр. Молодец, көрүп жөн гана суктандым. Буюрса жакында Тойбостордон келген болсо, башка болгон болсо, дагында продажалар боло бермекчи. Чалып байланышып, заранее номерлерин алып, статустардан эле чыгарып турасыздар, рабочий жанагыдан, контакттардан. Статустардан чыгарып турабыз. Биздин рабочий жумуш телефондорубуз бар. Ошол жерде бардык информацияларды айтса деле чыгарабыз, статустарга дагы коюп турабыз. Анан негизи мына көп үй бүлөлөр, мисалы, адамдар бар го, 5-10 блок алам дегендер болсо, келип деле сүйлөшсөңүздөр, мындай оптом баадан бир аз кымбатыраак, розницадан арзаныраак, орто баада товарларын берүүгө даяр экен. Анан негизи сүйлөшүп келсек, агам негизи айтты, кой, короче, биз магазиндерге таратып беребиз, магазиндерден алсын дедим. Бул кичине кыскартып коеюн да, кымтыпчы мындай, камтып дегендей. Сүйлөшө бересиздер, туугандар, жакшылык күнүрө жолугайлык, жигиттерге ийгилик каалап коюңуздар. Ар дайым өзүбүздүн ишкерлерди колдоп, өзүбүздүн продукциялардан жеп, эми балары боюнча да мына чайханада башка сатылгандарга мындай кандай көз караштасаңыз билбедим го, бирок баары бир өзүбүздүн ата мекенди өндүрүш 4000 деген километрден нарыдан алып келип оокат кылып атат. Андыктан колдоп коелук эле деген сөз. Рахмат. Каналыма катталып коюңуздар. Ийгилик сиздерге дагы. Рахмат. Ассаламу алейкум. Рахмат. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.